Биринчи Шемуэл китеби. Биринчи бөлүм. Эпрайым тоосундагы Раматайым Сопим шаарында Элкана аттуу Ефраталык адам жашаган. Ал Жерохамдын уулу эле. Жерохам Элинин, Эли Тохунун, Тоху Зубтун уулу болгон. Элкананын эки аял болгон. Бирөөнүн ысымы Анна, экинчисинин ысымы Пенина. Пенинанын балдары бар эле. Аннаныкы болсо жок болчу. Ал киши Себайот теңирге табынып, курмандык чалуу үчүн өз шаарынан жыл сайын Шилого барчу. Ал жерде теңирдин ыйык кызмат кылуучулары Копни жана Пинехас деген Элинин эки уулу болгон. Элкана курмандык чалган күндөрү аялы Пенинага жана анын бүт уул кыздарына курмандык тамактан бөлүп берчү. Аннага болсо өзгөчө бөлүгүн берчү. Анткени Теңир ага бала бербегенине карабай аны сүйчү. Теңир Аннага бала бербеген үчүн күндөшү аны дайыма капа кылып, аны наалганга түрчү. Ал жыл сайын Теңирдин үйүнө барганда ушундай болчу. Пенина Аннаны ыза кылчу. Ал ыйлап тамак жечемес. Ошондо күйөөсү Элкана ага: "Анна, эмнеге ыйлайсың? Эмне үчүн тамак жебейсиң? Эмнеге кайгырасың? Мен сен үчүн 10 уулдан артык эмесминби?" деди. Алар Шилодо тамак жеп бүткөндөн кийин Анна ордунан туруп кетти. Ошол убакта ыйык кызмат кылуучу Эйли ибадаткананын кире беришинде отургучта отурган. Аял кайгырып, көзүнүн жашын көл кылып ыйлап Теңирге сыйынды. Анан мындай деп убада берди: "Себайот Теңир, эгер сен өз күңүңдүн кайгысына назарыңды салсаң, мени эсиңе алып, өз күңүңдү унутпасаң, күңүңө эркек бала берсең, анда мен аны өмүрү өткөнчө сага берем. Башына устара тийбейт." Ал Теңирдин алдында көпкө сыйынды. Ошол убакта Эйли анын оозун карап турду. Анна ичинен сүйлөп жаткан, анын эриндери гана кыймылдап, үнү чыкпагандыктан Эйли аны мас деп ойлоду. Эйли ага: "Масың качан тарайт? Соолук" деди. Анна мындай деп жооп берди: "Жок мырзам, мен кайгыга малынган аялмын. Шарапта, ичкиликте ичкен жокмун. Теңирдин алдында жүрөгүмдөгүнү төгүп жатам. Күңүңдү начар аял деп ойлобо, себеби кайгы капам оор болгондуктан ушуга чейин сүйлөп жаттым." Ошондо Эйли: "Тынчтык менен бар, Ысрайылдын Кудайы сураганыңды берсин" деди. Аял болсо: "Күңүң сенин алдыңда ырайым тапсын" деди да өз жолуна түштү. Тамак ичти. Жүзү мурдагыдай капалуу болбой калды. Алар эртең менен эрте туруп Теңирге табынышты да Рамадагы үйүнө кайтып келишти. Элкана аялы Аннага жакындады. Теңир ал аялды эстеди. Бир нече убакыттан кийин Аннанын боюна бүтүп, уул төрөдү да аны Теңирден сурап алдым деп ага Шемуэл деген ат койду. Күйөөсү Элкана бүт үй бүлөсү менен Теңирге жыл сайын чалынуучу курмандыкты чалуу үчүн жана өз убадасын аткаруу үчүн кетти. Анна болсо барган жок. Күйөөсүнө: "Мен баланы эмчектен чыккандан кийин алып барам. Ал Теңирдин алдына барып, ошол жерде түбөлүккө калат" деп айтты. Күйөөсү Элкана ага: "Каалаганыңдай болсун. Ал эмчектен чыкканча кала бер. Бирок оозуңдан чыккан сөздү Теңир өзү аткарсын" деди. Ошентип аялы үйдө калды. Уулун эмчектен чыгарганга чейин эмчек сүтүн берип бакты. Аны эмчектен чыгаргандан кийин ал 3 букачар, 1 эйфа ун, 1 чанач шарап жана баланы алып Шилого, Теңирдин үйүнө келди. Бала болсо жаш эле. Алар букачарды союшту. Эйлиге баланы алып келишти. Анан аял: "О мырзам, өмүрүң узун болсун мырзам. Баягыда ушул жерде сенин жаныңда Теңирге жалынып сыйынган аял менмин. Мен Кудайга ушул баланы сурап сыйынгам. Теңирим мага сураганымды берди. Мен аны өмүр өткөнчө Теңирге кызмат кылууга берем" деди. Анан ал Теңирге ошол жерде ийилип таазим кылды. Ыйык элчи Павылдын римдиктерге жазган каты. Биринчи бөлүм. Иса Машаяктын кулу, элчи болууга чакырылган, Кудайдын жакшы кабарын таратуу үчүн тандалып алынган Павылдан салам. Кудай бул жакшы кабарды мурда эле өзүнүн пайгамбарлары аркылуу ыйык жазууларда убада кылган болчу. Бул жакшы кабарда дене жагынан дөөттүн тукумунан чыккан Кудай уулу жөнүндө, өлгөндөрдүн арасынан тирилүүсү аркылуу ыйыктоочу рух боюнча Кудайдын уулу болуп, өзүнүн күч кубаты менен ачылган Теңирибиз Иса Машаяк жөнүндө айтылат. Иса Машаяктын ысымынын урматына бүт элдерди ишенимге баш ийдирүү үчүн Кудай бизге ал аркылуу ырайым көрсөттү жана элчилик кызматты ыйгарды. Ошол элдердин арасында Иса Машаяк аркылуу чакырылган силер да барсыңар. Кудайдын Римдеги бардык сүйүктүүлөрү, ыйык болууга чакырылгандар, силерге Кудай атабыз жана Теңирибиз Иса Машаяк ырайымын төгүп, тынчтыгын бере берсин. Силердин ишенимиңер жөнүндө бүт дүйнөгө жарыяланып жатат. Ошондуктан мен баарынан мурда бүт бардыгыңар үчүн Кудайыма Иса Машаяк аркылуу ыраазычылык билдиремин.
уулу жөнүндө жакшы кабар таратып, жан дилим менен кызмат кылып жүргөн Кудай өзү силерди дайыма эстеп сыйынып жатканыма, ошондой эле Кудайдын эрки болсо, силерге баруума жол ачылса экен деп дайыма сыйынып, суранып жатканыма күбө. Силерди көрүүгө куштармын, анткени силердин бекемделишиңер үчүн мен кээ бир рухий жөндөмдүүлүктөр менен бөлүшсөм, башкача айтканда, силердин жана менин баарыбыздын ишенимибиз аркылуу кайраттансак дейм. Бир туугандарым, силерге көп жолу келгенин, бирок ушул учурга чейин тоскоолдуктарга учураганымды, башка элдерден көргөнүмдөй эле, силерден да эмгегимдин кандайдыр бир жемишин көргүм келгенин билишиңерди каалайм. Мен элиндерге да, варварларга да, акылдууларга да, акылсыздарга да кызмат кылууга милдеттүүмүн. Ошондуктан мен колумдан келишинче Римде турган силерге да жакшы кабар таратууга даярмын. Себеби мен жакшы кабар таратуудан уялбаймын. Анткени жакшы кабар бардык ишенгендерди, алгач жүйүттөрдү, андан кийин элиндерди да куткара турган Кудайдын күчү. Ыйык жазууда адил адам ишеними менен тирүү болот деп жазылгандай, жакшы кабарда Кудайдын адилеттиги ишеним аркылуу ачылып, ишенимге жеткирет. Анткени чындыкты адилетсиздик менен басып турган адамдардын кудайсыздык менен кылган бардык иштерине жана адилетсиздигине каршы асмандан Кудайдын каары төгүлөт. Себеби Кудай жөнүндө эмнени билүү мүмкүн болсо, ошол аларга белгилүү, анткени Кудай аларга билдирген. Дүйнө жаратылгандан бери Кудайдын көзгө көрүнбөгөн табияты, түбөлүктүү күчү жана кудайлыгы анын жараткан нерселерин карап чыгуу аркылуу көрүнөт. Ошондуктан бул адамдар актана алышпайт. Анткени алар Кудайды таанып билип туруп, аны Кудай катары даңкташкан жок, ага ыраазычылык билдиришкен жок. Тескерисинче, куру кыялдарга батышты. Алардын эч нерсени түшүнбөгөн жүрөктөрү караңгыланды. Өздөрүн акылдуу эсептеп акылынан ажырашты. Өлбөс Кудайдын даңкын жок боло турган адамдын, канаттуулардын, жаныбарлардын жана сойлоп жүрүүчүлөрдүн бейнелерине алмаштырышты. Ошондуктан Кудай алардын өз жүрөктөрүндөгү кумардуу каалоолору менен бузуктукка батуусуна жол берди. Ошентип алар өз денелерин өздөрү булгашты. Алар Кудайдын чындыгын жалганга алмаштырышты. Жаратканга табынуунун, кызмат кылуунун ордуна жаратылган нерсеге табынышты, кызмат кылышты. Ал эми Кудай түбөлүккө даңкталууга татыктуу. Амин. Ошондуктан Кудай алардын ыплас кумарга батуусуна жол берип койду. Анткени алардын аялдары да табигый жыныстык байланышты табигый эмес байланышка алмаштырышты. Ошондой эле эркектер да аялдар менен болгон табигый жыныстык байланышты таштап, бири-бирине кумарын арттырышты. Эркектер бири-бири менен ыплас ишке барышты. Адашкандыктары үчүн алардын денеси жазаланды. Алар Кудайды таанып билүүнүн кажети жок дешкендиктен ыплас иштерди жасаган. Аларды Кудай ыплас ойлорунун жетегине таштап койду. Ошондуктан алардын жүрөгү ар кандай адилетсиздикке, бузуктукка, арамзалыкка, ачкөздүккө, ачууга, көрө албастыкка, киши өлтүрүүчүлүккө, чатакташууга, алдамчылыкка, терс кыялдарга толгон. Алар тили заар, жала жабуучу, Кудайды жек көрүүчү, таарынтуучу, мактанчаак, текебер, жамандык ойлоп чыгаруучу, ата-энесине тил албас, акылсыз, сөзүнө турбаган, мээримсиз, элдешпес, ырайымсыз адамдар. Алар Кудайдын адилет сотун ушундай кылуучулар өлүмгө татыктуу экенин билип туруп, ушуларды жасашат. Жасап эле тим болбостон ушундай кылгандарды кубатташат. 40-бөлүм. Кайтаруучулардын башчысы Небузарадан Бабылга туткундап кеткен Иерусалимдиктер менен жүйүт туткундарынын ичинен Рамадан кишен салынган Жеремияны алып, аны кое бергенден кийин Теңирден Жеремияга болгон сөз. Кайтаруучулардын башчысы Жеремияны алып ага мындай деди: "Сенин Кудай Теңириң бул жерге ушул алааматты каптатаарын айткан. Теңир аны каптатты. Ал эмнени айтса ошону аткарды. Анткени силер Теңирдин алдында күнөөгө батып, анын үнүн укпай койдуңар. Ошондуктан силердин башыңарга ушул мүшкүл түштү. Ошондуктан мына, мен сени бүгүн колуңардагы чынжырдан бошотом. Эгерде сен мени менен Бабылга баргың келсе, баргын. Мен сен үчүн кам көрөм. Эгерде мени менен Бабылга баргың келбесе, анда кал. Мына бардык жер сенин алдыңда. Кайсы жерге баргың келсе, кайсы жерди кааласаң, ошол жерге бар." Ал кетелекте Небузарадан ага Бабыл падышасы жүйүт шаарларына башчы кылып койгон Сапан уулу
Акикам уулу Гедалияга бар. Аны менен эл арасында кал, же болбосо каалаган жагыңа бар, деди. Анан кайтаруучулардын башчысы ага азык түлүк белек берип аны кое берди. Жеремия Миспадагы Акикам уулу Гедалияга келип, өлкөдө калган эл арасында аны менен бирге жашап калды. Талаадагы аскер башчылар жана алардын жанындагы адамдар Бабыл падышасынын Акикам уулу Гедалияны өлкөгө башчы кылып койгонун жана ага өлкөнүн Бабылга туткундалып кетпеген жардылардын ичинен эркектерди, аялдарды, балдарды тапшырганын угушканда, Миспадагы Гедалияга келишти. Алар Нетания уулу Исмаил, Кареяхтын уулдары Жаканан менен Жонатан, Танхуметтин уулу Сирая, Нетопалык Эйпайдын уулдары, Маахтын уулу Жезания жана алардын кишилери. Сапан уулу Акикам уулу Гедалия аларга жана алардын кишилерине ант берип мындай деди: Каздимдерге кызмат кылгандан коркпогула. Бул жерде калгыла жана Бабыл падышасына кызмат кылгыла. Ошондо силерге жакшы болот. Мен болсо бизге келип тура турган каздимдердин алдында туруш үчүн Миспада калам. Силер болсо шарап, жайкы түшүм, май жыйнап, идиштериңерге куюп алгыла жана өзүңөр ээлеген шаарларыңарда жашагыла. Ошондой эле Маап жеринде жана Амон уулдарынын арасында, Эдомдо жана башка бүт өлкөлөрдө жашаган бүт жүйүттөр Бабыл падышасынын жүйүттүн бир бөлүгүн калтырып, алардын үстүнөн Сапан уулу, Акикам уулу Гедалияны койгонун угушту. Ошондо ушул жүйүттөрдүн баары куулган бүт жерлеринен кайтып келишти. Алар жүйүт жерине Миспада турган Гедалияга келишти. Шарапты, жайкы түшүмдү өтө көп жыйнап алышты. Ошол арада Кареях уулу Жаканан жана талаада жүргөн аскер башчылардын баары Миспада турган Гедалияга келишти. Андан Амон уулдарынын падышасы Баалес сени өлтүрүш үчүн Нетания уулу Исмаилди жибергенин билесиңби деп сурашты. Бирок Акикам уулу Гедалия аларга ишенген жок. Ошондо Кареях уулу Жаканан Миспада Гедалияга жашыруун мындай деди: Мага уруксат бер. Мен барып Нетания уулу Исмаилди өлтүрүп келейин. Бул жөндө эч ким билбей калат. Анын сени өлтүрүүсүнө, сага чогулган жүйүттөрдүн чачылуусуна, жүйүттүн калдыгынын кырылуусуна жол берүүнүн эмне кереги бар? Акикам уулу Гедалия Кареяхтын уулу Жакананга: Андай кылба, анткени сен Исмаил тууралуу жалган айтып жатасың, деди. 13 забур. Акылсыз адам жүрөгүндө Кудай жок дейт. Алар бузулуп кетип жаман иштерди жасашты. Жакшылык кылган бир да адам жок. Акылдуу Кудайды издеген адам бар бекен деп теңир асмандан адам баласын карады. Бардыгы жолдон чыгып, бардыгы бирдей жараксыз болуп калышты. Жакшылык кылган адам жок. Бир да адам жок. Мыйзамсыз иш кылгандар, менин элимди нан жегендей жеп жаткандар жана теңирге кайрылбагандар кантип эле акылына келишпесин. Ал жерде аларды коркунуч басат, анткени Кудай адил адамдар менен. Жакырдын теңир менин үмүтүм деп ойлогонуна силер күлгөн элеңер. Сион тоосунан Исраилди ким куткарат? Теңир өзүнүн элин туткундан өз жерине кайра алып келгенде Жакыптын кубанычы койнуна батпайт, Исраил шаттанат. 14 забур. Теңир, ким сенин турагыңда жашайлат? Ким сенин ыйык тооңдо туралат? Күнөөсүз жашаган, адилеттик кылган, жүрөгүнөн чындыкты сүйлөгөн, ушак айтпаган, жакынына кыянаттык кылбаган, өз жакынын жамандаганды укпаган, Кудайдан баш тартканды жек көргөн, ал эми Кудайдан корккондорду сыйлаган, кара мүртөс адам экенине карабай, ага берген убадасынан танбаган, күмүш тилдесин үстөккө бербеген, айыпсызга каршы пара жебеген адам гана жашайлат. Ушундай адам гана түбөлүккө олку солку болбой бекем турат.